Жаңылыктар маалымат программасынын майрамдык чыгарылышы эфирде. Саламатсыздарбы. Алгач кабарлар топтомунан кыскача. Чет өлкө лидерлери Садыр Жапаровду жана кыргыз элин жаңы жылы менен куттукташууда. Баткенде майрам күндөрү коомдук тартип күчөтүлгөн режимде көзөмөлдөнүүдө. Жетекчилик Баткен районундагы 3 кыздардан кабар алып, майрамы менен куттуктады. Чет өлкө лидерлери Садыр Жапаровду жана кыргыз элин жаңы жыл менен куттукташууда. Даректүү кат жөнөткөндөрдүн катарында Кытай төрагасы Си Цзиньпин, Россиянын президенти Владимир Путин, Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев жана Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон бар. Алар коңшулаштык, стратегиялык өнүктөштүктү жана өз ара пайдалуу кызматташтык мамилелеринин динамикалуу өнүгүшүнө жетише алышкандарын белгилешкен. Ошондой эле жогорку деңгээлдеги жолугушууларды жана сүйлөшүүлөрдү активдештирип, жетишилген макулдашуулардын толук аткарылышын камсыз кылуу менен 2026 жылы да алдыга койгон бийик максаттарга жетебиз деген тилектерин билдиришкен. Баткен шаарында майрам күндөрүн отурлай Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Максат коомдук тартипти сактоо, жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу жана жол кырсыктарын алдын алуу. Күчөтүлгөн көзөмөл маалында жол кайгыл кызматкерлери автоунаа айдоочуларынын жол эрежелерин сактоосун текшерип, мас абалында унаа башкарууга жол бербөө ылдамдык режимин көзөмөлдөө жана жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу багытында иштерди жүргүзүүдө. Мындан тышкары эл көп чогулган жерлерде коомдук коопсуздукту сактоо үчүн кошумча милиция кызматкерлери тартылып, профилактикалык түшүндүрүү иштери уюштурулууда. Ички иштер министрлиги жарандарды жол эрежелерин так сактоого жана коомдук тартипке жоопкерчилик менен мамиле кылууга чакырат. Баткен областынын аймагында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү кызматкерлери тарабынан 28 январдан 2026 жылдын 8 январына чейин кызматкерлер күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Ошондой эле майрам күндөрү же болбосо эл көп топтошкон жерлерде, базарларда десек болот, ошол жол кыймылынын коопсуздугун камсыздап, жол тыгындарды жоюу максатында күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Ошондой эле майрам күндөрү 30дан ашуун посттор уюштурулган бизде. Ал постторду да ошол кызматкерлер күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Баткен шаарынын мэриясынын тапшырмасына ылайык жаңы жыл майрамын отурлай тез бузулуучу тамак аш азыктарына көзөмөл күчөтүлдү. Баткен райондор аралык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун кызматкерлери Баткен шаарындагы борбордук базарда рейд өткөрүп, сатылып жаткан торт, кремдүү кондитердик азыктардын сапатын жана жарактуулук мөөнөтүн текшеришти. Текшерүүнүн жүрүшүндө айрым соода түйүндөрүндө азыктардын маркировкасы толук эмес экени, жарактуулук мөөнөтү так көрсөтүлбөгөн учурлар аныкталды. Ошондой эле сактоо шарттары, санитардык талаптарга толук жооп бербеген фактылар катталды. Көзөмөлдөөчү орган тарабынан сатуучуларга санитардык нормаларды так сактоо, азыктардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, аныкталган мыйзам бузууларды жоюу боюнча эскертүүлөр берилди. Санепид көзөмөл кызматы жарандарды жаңы жылдык майрамдарда азык-түлүк сатып алууда этият болууга, жарактуулук мөөнөтүнө жана сактоо шарттарына өзгөчө көңүл бурууга чакырат. Жаңы жылга байланыштуу Баткен шаарында, Баткен районунда башка жактарда дагы ошол бат бузулуучу тамак аш продукциялары сатылып атканды мына көрүп атабыз. Алардын ичинде мына торт, урлет, негизинде булар Кадамжай районунан Кызылкая шаарынан оштоп көп келип атат. Ошол мыйзам бузуулар дагы бул жерде болуп атат. Ошо чыгарылган фирмалар аркылуу чыгарылган күндөрү жазылбай жатат да, этикетке да болуш керек. Сактоо мөөнөттөрү турат, чыгарылган эмеси жок. Мына жеке ишкер сатуучулар менен сүйлөшүп түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Жаңы жыл майрамына карата Баткен районунун аймагындагы 3 кыздарга көңүл бурулду. Алардан бийлик өкүлдөрү кабар алып, майрамы менен куттуктады. Акимдин белектери тапшырылды. Кененирээк алдыдагы материалда.
Баткен район Бужум жана Боз Адыр айылдарында 2 үй бүлөдө 3 эм кыздар чоңоюп жатат. Аларды район жетекчилиги жана жеке ишкер айым кабар алды. Жаңы жыл майрамы менен куттуктап бекемдээ соолук кең келечек каалашты. Жаңы жыл алдында ушул Баткен районунда 3 эм төрөлгөн бизде кыздарыбыз бар. Боз Адыр айылында Бактыбек кызы Гүлбирактын 3 эм кыздары 9 айлык болду. Ал эми Бужум айылында Маликова Айзиректин кыздары мынакей 1,5 жаш болуп калды. Бул кыздардан атайын кабар алалы деп келип, акимдин даярдалган атайын белектерин тапшырып кетип атабыз. Жетекчилик Боз Адыр айылында жашаган 3 эм кыздардан да кабар алышты. Учурда ымыркайлар 9 айлык болуп, саламаттыгы жакшы экенин апасы белгиледи. Бийлик өкүлдөрү үй бүлөдөн кабар алып, балдарга узун өмүр каалашты. Аларга Баткен районунун акими Данир Иманалиевдин жаңы жылдык белектерин тапшырды. Камчыбек Ташиевдин эле ошол Садыр Жапаров эле иштерге ийгилик болсун, үй бүлөлөргө тынчтык, аманчылык болсун. Эч качан жамандык көрбөйлүшү, элибиз тынч болуп, элибиз аман болсун, ошо иштерибиз ийгилик болуп, өнүп өсө берсин. Кыргызстандагы ушу өнүп өскөн өлкөлөргө теңелип калсын да. Райондук бийлик өкүлдөрү мындай жолугушуулар үй бүлөлүк баалуулуктарды бекемдөөгө, көп балалуу энелерди колдоого багытталганын белгилешти. Динара Курбанбекова, Абдырашид Саттаров, жаңылыктар. Борбордук шайлоо комиссиясы 2026 жылдын 1 мартында өтө турган Жогорку кеңештин депутаттарын номер 13 округу боюнча кайра шайлоого катышууну каалаган жарандардан арыздарды кабыл алууну баштады. Кайра шайлоого катышуу ниети тууралуу алгачкы арызды Кыргызстан мамлекеттик пенсиялык топтому фондунун төрагасы Акылбек Арстанбеков тапшырды. БШКнын маалыматына ылайык, кайра шайлоого катышуу тууралуу арыздарды кабыл алуу добуш берүү күнүнө 30 календардык күн калганда аяктайт. Тактап айтканда, арыздар 2026 жылдын 29 январы саат 18:00 чейин кабыл алынат. УКМК Кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомдук бирикмесинин кызмат адамдары тарабынан жасалган коррупциялык көрүнүштөрдү аныктады. Атайын кызматтын маалыматына караганда, аталган бирикмеге таандык кыймылсыз мүлктө мыйзамсыз ээликтен ажыратылган. Тергөөнүн жүрүшүндө мурда коомдук бирикмеге таандык Бишкек шаарынын Исакеев көчөсүндөгү номер 1 үйдө жайгашкан 1 гектар жер тилкеси жасалма түрдө бир нече өзүнчө участоктарга бөлүнгөнү аныкталган. Жыйынтыгында Пионер курулуш компаниясы бул тилкелердин айрымдарына көп патирлүү турак жайларды курган. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында жалпы аянты 499,8 чарчы метр болгон цоколдук жайлар мамлекеттик баланска кайтарылды. УКМК мурда мыйзам бузуу менен мамлекеттик менчиктен алынып салынган мыйзам менчиктештирилген активдерди аныктоо жана кайтарып алуу боюнча ишин улантууда. Интернет айдыңындагы кылмыштардын түрлөрү күн санап өсүп, мобилдик тиркемелер аркылуу шулуундардын тузагына түшкөндөр милицияга кайрылышууда. Баткен шаардык ички иштер бөлүмүнөн билдиришкендей, ушул жыл ичинде 40тан ашуун алдамчылык боюнча кылмыш иши катталса, анын тең жарымы интернет аркылуу болгон. Андыктан укук коргоочулар жарандарга социалдык тиркемелерди колдонууда этият болууну эскертишүүдө. Чалгандагы анан кийин эми Айгүл Гапырова WhatsApp тиркемеси аркылуу шулуундардын тузагына илешип, акчасын алдырып жиберген жарандардын бири. Курбусунун WhatsApp тиркемесин бузуп кирген алдамчы Айгүлдөн акча которууну суранганда каарманыбыз ойлонбой туруп салып жиберген. Ал кийин алданып калганын билип, дароо милицияга кайрылган. Которгондон кийин билип калганмын. Анан ошол мезгилде сразу эле милиция кызматкерлерине барып арызымды жаздым. Арыз жазганда алар арыз алды. Кандай болгондорун полный бардыгын түшүндүрүп бердим. Андан кийин мага окшогондордун дагы 5-6 алданыптыр ошондой окуяга. Өз кезегинде милиция кызматкерлери ыкчам чараларды көрүп, интернет шылуунду Чүй облусунда жашагандыгын аныктап, жоопко тарткан. Кылмышкер Айгүлдөн сырткары дагы башка жарандардан акча алууга үлгүргөн экен. Бирок колго түшкөндөн кийин акчаларды кайтарып берген. Бизде жаран арыз менен кайрылып, арызы катталып, кылмыш иши козголуп, кылмыш ишинин негизинде териштирүү иштери жүрүлүп, атайын банктан эсептик жанагы маалыматтар алынып, жана өзүбүздүн иштөө методикабыз менен кылмышка шектүү адамдар Чүй облусунан кармалып,
алынып келинген. Ошонун негизинде шектүүлөр өздөрүнүн күнөөсүн мойнуна алып далилденип, жабырлануучуларга келтирилген чыгым толугу менен төлөнүп кайтарылып берилген. Милиция кызматкерлеринин маалыматына ылайык интернет шылуундардын тузагына илешкендердин басымдуу бөлүгү өспүрүм балдар, пенсия курагындагылар жана мобилдик тиркемелерди жакшы өздөштүрбөгөн жарандар болууда. Билесиздер, азыр мыйзам кабыл алган, баягы бизде дроперлер деп коет, дроперлер. Бул өзүнүн картасын башка бирөөгө саткандар учурларда катталат. Ошол сатып алган, саткан адам дагы азыр жоопкерчиликке тартылып калат, өзүнүн банковский картасын же болбосо ошол приложениясын. Bunday учурларда көп аныкталды бизде. Билбестен акчага кызыгып, өзүнүн пайдаланып жүргөн банковский картасын башка бирөөлөргө ошол алдамчыларга саткан фактылар болот. Алар ошол эле учурда акчаны ошол карталарга котортуруп, кайра чыгарып алган факттар көп да. Азыркы кезде интернет айдыңындагы кылмыштын түрлөрү күн санап өсүп, мобилдик тиркемелер аркылуу шылуундардын тузагына түшкөндөр милицияга кайрылышууда. Баткен шаардык ички иштер бөлүмүнөн билдиришкендей, ушул жыл ичинде 40тан ашуун алдамчылык боюнча кылмыш иши катталса, анын тең жарымы интернет аркылуу болгон. Андыктан укук коргоочулар жарандарга мобилдик тиркемелерди колдонууда этият болууну эскертишүүдө. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык Ош, Сарыташ, Эркечтам унаа жолундагы маселелерди жөнгө салуу ишин баштады. Жеринде жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысы Азенбек Козукеев Эркечтам бажы пунктуна барып, Кыргыз-Кытай чек арасындагы айдоочулар менен жолугушту. Кытайлык жана жергиликтүү айдоочуларга жол эрежелерин сактоо, каршы тилкеге чыкпоо боюнча түшүндүрмөлөр берилди. Кытай тилинде атайын маалыматтык баракчалар илинип таркатылды. Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгына жол тескөөчүлөрдү туура жайгаштыруу жана жасалма тыгындарды болтурбоо тапшырмасы берилди. Эркечтам бажы пункту деңиз деңгээлинен 3536 метр бийиктикте жайгашкан жана стратегиялык мааниге ээ. Белгилей кетсек, курултайда аймактан келген делегаттардын бири аталган жолдо унаа тыгынын чечип берүү өтүнүчүн айткан. Мына ушундай кабарлар топтому менен майрамдык чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.